Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алла Тааланын буйругу менен бүгүн шейхтин экинчи кириш сөзүнө киришебиз. Бул кириш сөз, экинчи кириш сөзүндө автор адам баласынын бул дүйнөдө жаралган максаты жана ширктин коркунучу жана биздин атабыз болгон, пайгамбарлардын атасы болгон, үммөттүн үлгүсү болгон Ибрахим алейхисаламдын жолу жана ошол жолго Алла Таалам бизди буйругандыгы тууралуу, ошол эле ширк амалдарга аралашып кете турган болсо ибадаттарыбыз күйүп кетет. Кадимки эле адам даараты бар болуп намаз окуйн десе, бирок даараты бузулгандай эле, даараты бузулса намазы бузулгандай эле, амалдарга дагы ширк аралашып кетсе, ошол амалдар жок болуп кетет деп мисалдаган. Ушундай ушул киришүүгө өтөбүз. Шейх рахмахуллах айтат: билгин аршадакаллаху ли таати, Алла Таалам сени түз жолго, Алла Таалам сени өзүнө ибадат кыла турган, өзүнө баш ээ турган жолго салсын деп. Мына бул жерде көргөзүп турат шейхтин үйрөнөм деген адамга болгон жумшактыгы, ага кылган дуасы. Биз дагы ошол адамдарды чакырганда же бир нерсе үйрөтөрдө ага жумшак дуа кылуу менен, жакшылык тилөө менен кылсак, ал адамдын жүрөгү ачылып, угууга көңүл бурулат. Ал эми корстук, оройлук болсо, ал адам андан алыстап көңүл бурбайт. Ушул жерден да билсек болот. Таатулло деген эмне? Аллага баш ий деген, Алланын буйруктарын аткаруу, тыйган нерселеринен тыйылуу дегенди билдирет. Аннал ханифията миллата Ибрахим ан та'будаллаха вахдаху мухлисан лахуддин. Ибрахим алейхиссалам ханифия деген эмне? Ибрахимдин ханифи милласы, жолу деген эмне? Бул деген жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынып, бул динде ыхласта болушуң дейт. Алла Таалам Куранда айткандай: "Ума халактул джинна вал инса илля лиябудун". Зарият сүрөсү 65 аят. Мен жиндерди жана адамдарды өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым деп. Бул жерден бизге белгилүү болот, Алла Таалам бизге ушул Ибрахим алейхиссаламдын жолуна да ээрчүүгө буйруган. Алла Таалам Куранда айткандай, Нахл сүрөсү 123 аят: "Сумма ухайна илейка ан аниттаби миллата Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин". Биз сага вахий кылдык, кабар берип, Ибрахим ханифтин жолуна ээрчишиңди. Чындыгында Ибрахим мушриктерден болгон эмес. Ханиф деген бул эмне? Ханифия, ханиф деген мааниси эмне? Бул Аллага жүз бурган, Аллага бет алган, андан башка нерседен жүз буруп алыстаган нерсени ханиф деп айтат. Аллага баш ийип, эмнеси менен? Жүрөгү менен, амалдары менен, ниети менен, максаттары менен Аллах Тааламдын ыраазылыгын каалап, Аллахтан башка нерседен алыстап, андан башка нерсеге бет албай, мындайча айтканда сыйынбай деген сөз. Ушуну ханифия, Ибрахим жолу деп айтылат экен. Хаж сүрөсүнүн 78 аятында Алла Таалам айтат: "Ва жа'ала алейкум фид-дини мин харадж миллата абикум Ибрахим". Аллах Таалам силерге бул диниңерде эч кандай бир кыйынчылык жаратпады, кыйынчылык кылбады бул диниңерде. Миллата абикум Ибрахим, жана атаңар болгон Ибрахимдин жолун бизге Алла Таалам көргөзүп берип атат. Ибрахим жолу бул Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынып жана ихлас менен бул динде. Ушуну туугандар ханифия деп айтып кеткен. Мухлисан лахуддин деген, динде ихлас болуу деген мааниси эмне? Динде ихлас болуу деген бул ширктен алыстоо деген. Ширктен алыстоо. Себеби ширк ибадатка аралашып кеткен болсо, ал амалдар жок болуп кетет, күйүп кетет. Фала такуну ибада илля ида канат салима мина ширкил акбар вал асгар. Себеби ибадаттын соо болуп жазылбайт, толук болуп. Качан? Чоң ширктен жана кичине ширктен оолак болсо гана жазылат. Кама кала таала, Алла Таалам Байина сүрөсүнүн 5 аятында айткан: "Ва умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин хунафа". Алар жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйыныштыкка буйрулду, тек гана. Бул динде ихлас менен, хунафа, ханиф деген, ошол ханиф деген ихлас менен Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынуу. Ва хадил ибада амараллаху биха жами'ал халк, кама кала таала. Мына ушул ибадатка биз
жалпы адамдар, жалпы махлукаттар, адамзаты буйрылган. Алла Таалам айткандай: "Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мен адамдарды жана жиндерди өзүмө сыйыныш үчүн жараттым. Сыйыныш үчүн деген не деген сөз? Сыйыныш үчүн деген ибадат кылууда мени жалгыздасын деген сөз. Мына адамдардын жаратуудагы максаты Алла Тааламдын, мындайча хикматы, данышмандыгы бул алардын ихлас менен жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуусу, Кудайдын буйругун аткаруусу. Мына ушул үчүн Алла Таалам адамдарды жараткан экен. Ибрахим бул пайгамбарлардын атасы болот. Ибрахим алейхиссаламдын урпактары, балдары пайгамбарлардан болгон. Алла Таалам Анкабут сүрөсүнүн 27 аятында айтат: "Важаална фи дурриятихи нубува". Анын урпактарынан пайгамбарлыктарды чыгарды деп. Ошол эле Бани Исраилге келген Исмаил, Исхак пайгамбар Ибрахим алейхиссалам балдары, Якуб, Юсуф тек гана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул Исмаилдин урпактарынан. Ал эми калган пайгамбарлардын бардыгы ошол Ибрахим алейхиссаламдын урпактарынан болгон. Бул Алла Тааламдын Ибрахим алейхиссаламга болгон урмат сыйы деп айтат. Баккара сүрөсүнүн 124 аятында айтат: "Кола инни жаилука линнаси имама". Мен сени адамдарга имам кылам. Имам деген үлгү кылам. Нахл сүрөсүнүн 120 аятында айтат: "Инна Ибрахима кана умма". Чындыгында Ибрахим бул үммөт болгон. Үммөт деген сөз аны ээрчип, ал үлгү болгон коомго дейт. Мына ошондой туугандар, себеби Ибрахим алейхиссаламдын ошол пайгамбарлык жоопкерчилигин алганда Алла Тааламдан жүктөлүп, ошол коом менен болгон абалы өтө бир ажайып нерсе туугандар. Адам эгер ошого акыл калчап, ой жүгүртүп, ошол окуяга Куранда канча жерде эскерген Алла Таалам адамдарды жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынууга чакыргандагы болгон тоскоолдуктар, кыйынчылыктар, эли менен элдери түшүнбөй, керек болсо атасы каршы болуп, ал доордо ошо буттарга сыйынып адамдар. Ибрахим алейхиссалам буттардын сындырып, анан эли баш ийбей Ибрахим алейхиссаламды от кыргытканы, Алла Таалам ал отто Ибрахим алейхиссаламдын сактаганы бүт ушунун бардыгы жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла дегенде Ибрахим алейхиссаламга баш ийбей адамдар, Ибрахим алейхиссаламга коому көргөзгөн зыяндары, кордуктары Алла сактасын. Ошонун бардыгы бизге үлгү. Бүт пайгамбарлардын атасы болгон ошо Аллахтын жалгызын, Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла. Бул шайтандын жолу. Аллах Таалам адамдардын бардыгын өзүнө гана ибадат кылышын жаратты деп ушундай чакырык менен келген. Нахл сүрөсүнүн 36 аятында Алла Таалам айтат: "Валакад ба'аthna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut". Биз чындыгында ар бир үммөткө элчи жөнөттүк, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, вajtanibut taghut, тогуттун жолунан сак болгула, алыс болгула деп. Тогуттун жолу Аллахтан башкага сыйынуу, шайтанга ээрчүү. Мына ушул бүт Аллах нааразы боло турган, Аллахтан башкага алып баруучу жолдор тогуттун жолу. Мына ушудан сак болгула, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп ар бир пайгамбарды коомго жөнөткөндө биз ушул нерсеге жүктөгөнбүз деп Нахл сүрөсүндө Алла Таалам айтып атат. Бул нерседен бизге кабар, бизге маалым болот. Бүт пайгамбарлар жалгыз Аллахтын өзүнө гана чакырып, ал пайгамбарлардын ар бир доордо заманына, абалына ылайык шарият мыйзамдары, мындайча айтканда күнүмдүк жашоодогу эрежелери айырмаланып турган. Мисалы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүндөгү кээ бир мыйзамдар, ошол эле намазындагы абалдары, зекетинде болобу, ушу мамиле, адамдардын арасында мамилеси менен мурунку коомдогу же мурунку үммөттөгү адамдардын мамилесинде айырма болгон да. Ал эми ибадатта, жалгыз Аллахтын Тааламдын өзүнө сыйынууда эч кандай айырма болгон эмес. Бул пайгамбар башка нерсеге чакырып, тигил пайгамбар башка андай болгон, бардыгы жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, андан башка эч кимге сыйынбагыла деп ушуну чакырып келген. Бул деген пайгамбарлардын бардыгын дини бир деген, акыйдасы бир деген сөз. Адам алейхиссаламдан баштап Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейин пайгамбарлардын бардыгы жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, ибадатты эч кимге арнабагыла деп чакырып келген. Ошон үчүн айтып коет, пайгамбарлар бул бир атанын балдарындай, энелери ар башка болгону менен бардыгы бир атанын балдарындай деген, бардыгы ошол жалгыз
Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууга чакырып келген. Андан кийин ошол кириш сөздү улап айтып атат. Фаида арафта анналлаха халакака ли ибадати. Мына сен билдиң, Алла Таалам сени өзүнө ибадат кылыш үчүн жаратканын билдиң. Мына биз жогоруда айтып кеттик да, билдик. Фа'алам анна ибадата ла тусамма ибада илля ма'ат таухид. Эми билип алгын, эми билиңиз, ибадат болуп саналбайт экен, туугандар. Каттык эмнеге ибадат болуп саналбайт? Адам суроо бериш керек. Ибадат кылып атсам, ибадат болуп саналбайбы деген суроо болот да адамга. Ооба, ибадат болуп саналбайт экен. Не деген сөз бул? Саналбайт деген сөз ошол кылып аткан ибадатың кабыл болбойт деген сөз. Ибадат саналбайт деген сөз кылып аткан ибадатыңа сооп жазылбайт деген сөз. Алаксын, кылып аткан ибадатыма сооп эмес, күнөө жазылат деген сөз. Эмне болбосо? Эгерде илля ма таухид болбосо дейт. Ошол ибадатта таухид болбосо. Таухид деген эмне десе, таухид ошо кылып аткан ибадатта жалгыз Аллахтын өзүн көздөө, Аллахтын ыраазылыгын каалоо, ошол ибадатта ширктин болбошу деген сөз. Анан мисалдап берип атат. Кээ бир учурда ушундай сөздөр айтылат, мааниси менен, бирок ошону биз мындай күнүмдүк жашоодо көрүп аткан нерселер менен мисалдаса жакшы ачыкталат. Анан автор мисалдап берип атат. Мисалы, кама анна солата ла тусамма сола илля ма'ат тахара. Кадимки намаздагы намаз болуп саналбайт дейт. Качанга чейин? Даратың болбосо. Дараты жок эле келип намаз окуй калса намаз болобу? Жок, кайрадан барып дарат алып келип, кайрадан намазын баштайт. Себеби даратсыз намаз болбойт. Мына ошондой эле таухидсиз ибадат болбойт экен, туугандар. Мына ушул нерсени Алла Таалам айтып атат да, мен адамдарды жана жиндерди өзүмө ибадат кылыш үчүн гана жараттым деп. Биз билдик, ошол адамдарды жана жиндерди дегендейин биз ошол адамдардын жинсиндагы, адамдардын арасындагы бир адам экенмин деп түшүнүш керек. Бул нерседен билесиз, Алла Таалам анда мени жөн эле жаратпаптыр. Алла Таалам мени ушу ичиш үчүн, жеш үчүн жаралбаппын мен. Күлүш үчүн, жыргаш үчүн, бул дүйнөдө болгон нерселер менен рахат алып келдиң бул дүйнөгө, анан жыргап кет, кайра кайтып келбейсиң, көргөндүн баарын көрүп ал, жыргап ал деген андай эмес экен бул максат. Ошол тамак ичиш, кийиниш, үй бүлө багыш, ушул нерсенин баардыгы васила деп коет. Кудай Таалам бизди жараткан максатка болгон зарылдыктар экен. Тамак ичпесек, кийинбесек, ошол Кудай Таалам жараткан максатты биз ишке ашыра албайбыз. Ошол максатта гана колдонот экенбиз. Ушул жашоодо болгон тирликтерибиз, иштерибиз, ушунун баардыгы зарылдык экен. Адам ушул жашоодо жаралган максатын билбесе, ошол зарылдыктарды максат кылып алат. Кадимки айбандардай болот. Айбандарда эмне? Курсагын тоюш керек, анан шахваты болот. Бул шахваты. Эгер адам максатын билбесе, айбандардай болуп калат. Керек болсо, айбандардан да жаман болот. Айбандар ушул башка жерлерде эскерет, керек болсо, ал айбандардан да жаман депчи, малдардан да жаман болуп калат адам, Алла сактасын. Ошол ибадат деп келгенде, бул ибадат биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн, өзүбүздүн пайдабыз үчүн. Бул ибадат кылуу менен Алла Тааламдын мүлкүн биз көбөйтүп салбайбыз. Ибадатты таштап салсак, Алланын мүлкү азайып калбайт. Ибадатты көп кылсак, Аллах мындан да улук болуп кетпейт. Мындай Алла Тааламдын мүлкүнө мүлкү кошулуп кетпейт. Бул баардыгы өзүбүз үчүн. Алла Таалам ма уриду минхум мир ризк ва ма уриду аютаймун. Алардан эч кандай мен рызкы каалабайм. Алардын тамактандырышын да каалабайм. Аллах Тааламды эч ким тамактандырбайт. Аллах Таалам тамактанбайт. Аллах Таалам мындай нерседен беймуктаж, мындай нерсеге. Ушул нерседен түшүнүш керек, туугандар. Кылган ибадатыңыз, ушул ибадатыңыз баардыгы өзүңүз үчүн. Бул Аллах Тааламга эмес, өзүңүзгө кайтат жакшылыгы. Анан кээ бир адамдар ушул эгерде дүйнөдөн ошо максатын билбей, бул дүйнөнү биз куруш керек, бул дүйнөдө жаратман болуш керек деп
максатын билбей, ар кандай нерселер менен алек болуп, жаралган максатын билбей, кулдай болуп өтүп кетет. Канча нерселер жасашы мүмкүн, алек болушу мүмкүн, бирок ошол өмүрүндө Кудай Тааламды тааныбаса, ушу ибадаттарды аткарбай кетсе, бул дүйнөдө эмне гана иш кылбасын, кандай нерселерди таап бербесин, канча кызмат кылбасын элине жерине, бардыгы текке болот, өзүнө зулум кылган болот. Эгерде ошол Аллахты таанып, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынбай өтүп кеткен болсо, бул адам чыныгы кор, чыныгы кул адам, дүйнөгө кул болуп калган адам. Өзүнө адам биринчи пайда бериш керек. Алла Таалам ибадатын кылып, жакшы иштерди жасап жүрө берсин, аны эч ким тыйбайт. Бирок өкүнүчтүүсү, кээ бир адамдар менин кызматым бар да, мен жакшы иштерди кылып атпаймынбы, мен окурманмын, же болбосо мен иштарманмын, мен ушундаймын, мына жакшы иштерим деп, башка иштерди жасап, кулдай болуп, бирок өзүн унутуп койгон адамдар бар. Мына ошондордон болуп калбайлы. Мунун бардыгы жумуш кылуу, иш кылуу, жашоодо тирилик кылуу, эмне гана зарылдык, бүттүгү зарылдыктар келет. Ошо Алла Таалам бизди жараткан максатка алып баруучу зарылдыктар деп эле түшүнүш керек. Тилекке каршы эгер ушул максатты билбесе адам, анда эмне кылат? Ошол зарылдык болгон нерседен бардыгы максат деп көздөп, ошо менен алек болуп калат дагы. Көз жума ачканча бул дүйнөнү өтүп кетет, Алла сактасын. Ушул ибадат кылуу менен биз шарапаттуу болот экенбиз туугандар. Кадыр баркка ээ болот экенбиз. Кудайдын кулу болот экенбиз. Эгер бул ибадаттан алыс болгон болсок, анда башка нерсеге кул болобуз. Дүйнөгө кул болобуз. Байлыкка, мансапка, же эмне менен алек болот бул дүйнөдө. Ибадат үчүн жаратса Алла Таалам адамды. Анан ал нерсени максат кылбаса адам, максат деп көрбөсүн, эмне кылат анда башка? Бала чакалуу болот, үй бүлөлүү болот, анан ошон менен эч нерсе, мунун баары зарылдык деп айттык. Алла Таалам айтат, мен адамдарды өзүмө сыйыныш үчүн жараттым. Жалгыз өзүмө гана сыйыныш үчүн жараттым дейт. Анан туугандар, ушуну жакшы билип алыңыздар. Жаңы айтпадыбы, ибадат болуп саналбайт, таухид болмоюнча, намаз болуп саналбайт, дааратты болмоюнча, жакшы түшүнүп алыңыздар. Ибадат болбойт экен таухид болмоюнча. Бул сөз адам жүрөгүнө ойготуш керек. Ибадат болбойт экен таухид болмойт. Бул деген сөз таухидди жакшы үйрөнүш керек. Себеби дегенде ширктин түрлөрү көп. Чоң ширктин түрлөрү бар, кичинекей ширктин түрлөрү бар. Ошону кирип кетиш мүмкүн билинбей эле. Мына кичинекей ширкке бир мисалдайлы. Жаңа айтпадыкпы, намаз болбойт, даарат болмоюнча. Окуп жүрдү, бирөө билбей окуп жүрө бериши мүмкүн. Анан дааратты билет, даарат алыш керек деп. Анан кайрадан кайталап окуйт. Мына ошондой эле намазга бардыңыз. Анан ойлойсуз да, ой келет. Кой мен намаз окуйн, себеби дегенде намаз окуган досторум келип калыптыр. Уятко дагы деле окубасын деп айтпасын деп барып кошулуп намаз окуп коесуз. Ошол кабыл болобу? Кабыл болбойт. Себеби деген сиздин максатыңыз Аллах үчүн эмес, ошолордон уялгандыгыңыздан окудуңуз. Кой баары эле жума намазга барып атат. Туугандарым бар, досторум бар. Кой мен деле барып коеюнчу. Эртең сурасам эмне дейм да деп жума намаз коруп койдуңуз. Эмнеге? Ибадат эмес, бул себеби рия кирди. Ошол адамдар уксун, көрсүн, же уялгандыктан жасадыңыз. Бул бир эле мисалы тууган. Бул кичинекей ширктен эле, чоң ширктер бар да. Ибадат кыласыз, балки ошо ибадатты толугу менен соолун жууп сала турган арбактарга барып, курбанчылык чалып, ошолордон үмүт этип калуу бар. Аллахтан башка нерседен сыйынып, сыйкырларга баруу бар. Ошондой чоң ширктер дагы бар да, Алла сактасын. Ошон үчүн муну жакшы үйрөнүш керек. Ида арафта анналлаха халакака ли ибадати фа иннал ибадата ла такуну сахиха ярдаха Аллаху илля ида таваффара фиха шартан. Эми бул нерсени билип алалы. Ибадат кабыл болуш үчүн, Алла Таалам ал нерседен ыраазы болуш үчүн сөзсүз эки шарт бар. Эгер ал эки шарттын бири эле кемисе, ал ибадат кабыл болбойт. Биринчиси, ал Аллах Таалам үчүн ихласта болуш керек. Аллах Таалам үчүн болуш керек, ихластуу бол, ихлас менен кыл, көңүлүң менен кыл, чын жүрөктөн кыл деген сөздүн мааниси эмне тууганда? Ушунун бардыгы ошол нерседе ширк аралашпасын деген сөз.
ошол нерседе бирөөлөр көрсүн, бирөөлөр уксун, же бир башка бир максатта жасаба деген сөз. Чын жүрөктөн, көңүлүң менен, ыхласың менен деген сөз мааниси ошол. Эмнеге себеби ширк аралашып кетсе, кадимки дараты бар адам дараты бузулат да, туалетке барышы мүмкүн. Ошо даратты сындыруучу нерселер бар го. Ошо дараты жок болуп саналып калат да, кайрадан дарат аш керек. Мына ошол сыяктуу эле ибадатына ширк аралашып кете турган болсо, ошол ибадатты жок кылып калат. Кадалика ида абатта Аллаха сумма ашракта бихи батулат ибадатука. Аллага сыйынып алып туруп андан кийин ширк кылып салсаң, мындай эмес да, сыйынган соон өзүнчө ала бересиң, сыйынган соон. Анан бияка ширк кылып алсаң, күнөөсү өзүнчө жазыла берет деген сөз эмес. Анан кайсынын күнөөсү соу көп болуп калса, ошо менен таразага тартылып мен бейиш кирип кетем деген сөз эмес бул. Балки ошо кылган ибадатыңызды бул жактагы түшүп калган ширк күйгүзүп, жууп салат, жок кылып салат. Валакад ухия илейка, Куранда айтат, Алла Таалам вахий кабар берди, ла ин ашракта ла яхбатанна амалук. Эгерде сен ширк кыла турган болсоң, амалдарың күйүп кетет деп. Муну кимге айтып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Пайгамбарга айтып атат. Ширк кыла турган болсок, анда амалыбыз күйүп кетет. Ошон үчүн биринчи дайыма жүрөккө сактайлы туугандар. Ибадат. Ошол нерсеге сооп жазылсын, ошол нерседен Кудай Таалам ыраазы болсун десе, дайыма Аллахтын ыраазылыгын көздөйлү. Дайыма ушул. Бул себебен бул адам ушундай да заматта ниет өзгөрө берет да, ниет өзгөрүп кетет. Бир жакшы иш кылайын деп атасыз, бир кайрымдуулук кылып коеюн дейсиз, анан бирөөлөргө жарыялап салгың келет. Ай, бул берешен экен, кайрымдуу экен, колу ачык экен деп айтсын десе, кетти, сооп жок. Эмне болду? Ошончо сооп жакшы кайрымдуулук сооп алайын дедиңиз эле. Байлык, адамдарга сүйкүмдүү болоюн, кайрымдуу болоюн деди. Болду, кетти, сооп жок. Мына өткөндө деле оору күчөгөн кезде келип ун таркаттыр, эми шайлоо келгенде силерге ун таркаттык, эми бизди шайлап койгула деп. Максат белгилүү болуп калды. Ал кайрымдуулугу ошол жерден голос топтош керек. Мына мисалдай берсе, бул ихласка мисалдын түрү аябай көп туугандар. Аябай көп. Орозого, ошол эле зекетке, ошол эле намазга, бүт ибадаттарга эгер адам ниетин түздөбөсө, Аллах үчүн ихлас кылбаса, ал амал кабыл болбой жүрө берет Аллахтан. Себебин максаты башка да. Ал жерден Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгын боло, ушул нерсе мага сооп жазылсын, ушун арттан Алла Тааламдан мейишти үмүт кылам, мени тозокко салбасын деген ой эмес, башка бир максат болуп калышы мүмкүн. Бийликке жетиш үчүн бир жакшы иш жасаш мүмкүн. Байлык топтош үчүн бир жакшы иш жасаш мүмкүн. Же ден соолугун чыңаш үчүн бир ошону көздөп алышы мүмкүн. Эгерде ихлас менен кылган болсо, булар деле ишке ашмак, ансыз деле. Бирок шайтан ушул жак ушуну биринчи кылып көргөзүп туруп, ошол сооп амалды жуудуруп салгысы келет да. Орозо кармайын дейсиз, угуп алдыңыз. Орозо деген ден соолукка пайда экен, арык семирбейт экенсиң, аябай ашказандарың тазаланат экен, чагарың жакшы болот экен, анан мындай деп, кой, орозо тутайынчы, бул аябай пайдалуу турбайбы ден соолукка деп, орозо тутуп алдыңыз. Сооп аласызбы? Албайсыз. Себеби дегенде сиз максат башка. Алла Таалам айтат, эмне? Орозону парз кылдым силерге таква болушуңар үчүн дейт. Орозо менен мен Алла Таалам буйруптур бул Куранда. Көрдүңүз, бүт нерсеге мечитке барбай жүрөсүз. Анан үйгө бир конок келип калды, намаз окуп жүргөндө, кой, уят, айтпайбы, эмне мечитке барбайт дейт. Деп анан ошо менен кошулуп барып койсуң. Ал кетип калды, барбай койдуңуз. Мына белгилүү эле. Ошон үчүн дайыма өзүңүз амал кылганда карап көрүңүз, эмне үчүн кылып атам бул амалды. Аялдарга тиешелүү. Караса жолук салынса жакшынакай көрүнүп калат экен, жакшы турбайбы, мода экен. Караса интернетте бүт эле жолук салынгандар көбөйүп кетиптир. Кой, мен деле жолук салып алайынчы анда. Мода болуп кетиптир го. Сооп алабы? Албайт. Ушундай бүт нерседен караңыз. Аллахтын ыраазылыгы, ихлас. Мына ошол. Анан экинчиси, туугандар. Бул жерде мейли чын жүрөктөн Аллахтан үчүн деп кылдык биринчи шарты. Экинчи шарты кээде адам чын жүрөктөн Аллах үчүн деп кылып туруп, бирок экинчи шартына да дал келбесе, ал дагы амал кайтарылат Алла сактасын. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Муслимде келген хадисте, "Ман амиля амалан лейса алейхи амруна фахуа рад" дейт. Ким бир амал кылып, ал жерде биздин жолубуз, буйругубуз болбосо, ал кайтарылат дейт. Көрдүңүз, ихласым бар азыр. Өзүңүз салыштырыңыз. Менде ихлас бар. Чын жүрөктөн Аллах үчүн кылайын деп атам.
чын жүрөктөн мына Аллах үчүн башка эч кимге арнабайм. Адамдардын мактаганы да кереги жок, жактаганы да кереги жок, сыны дагы, айыбы да кереги жок. Коркпойм мен, мына Аллах үчүн кылдым деп чын жүрөктөн кылдыңыз, бирок ошол кылып аткан амал пайгамбардын жолуна дал келген жок, шайкеш келген жок, туура келген жок. Өзүңүз билгендей кылып алдыңыз. Же кемитип салдыңыз динде, же кошуп салдыңыз. Мисалдап берейин, мен шам намазы 3 рекет, койчу мен 3 кылбай мындай толук эле окуп салайынчы, 4 рекет кылып берейинчи, мындай жупсан кылып берейин деп, болбойт, кабыл болбойт. Сапарда жүрөсүз, Алла Таала мурсат берди, 2 рекеттен оку деди, касыр кылып. Жок, мен 4 рекет окуйм. Мына ушул сыяктуу да. Ошентип динге жаңылык киргизесиң. Себеби бул анда пайгамбарды эмнеге жөнөттү Алла Таала? Аллага баш ийсеңер, силер түз жолдо болосуңар деген. Кимде ким Аллахка жана Алланын элчисине баш ийген болсо, ал бейишке кирет. Эгерде Аллахты жакшы көргөн болсоңор, анда пайгамбарды элчигиле, ошондо Аллах Таала силерди жакшы көрөт. Ошондо күнөөңөрдү кечирилет. Анан мен чын жүрөк менен кылып атам, куламны жүрөк менен кылып атпаймынбы деп, бирок амалыңыз туура келбесе, алдак болбойт. Кээде кээ бир адамдардын жолу, кылган амалы сүннөткө дал келиши мүмкүн, бирок жүрөгү башка жакта болуп калышы мүмкүн. Анда да кабыл болбойт. Кээ бир адам жүрөгү Аллах үчүн болушу мүмкүн, бирок кылган амалы да дал келбей калышы мүмкүн. Эгерде ким ушуну түшүнгөн болсо, ушул эки нерсеге мисал кылып жазып берип койсоңуздар да болот. Бул нерсе ушу сиздердин жүрөгүңүздөрдө бекем болуп калышы үчүн, сакталып калышы үчүн. Себеби ушул таразада туугандар, ушинтип билиңиздер да, бул эки шарт болмоюнча эч кандай мага сооп жазылбайт турбайбы деп. Бул коркунучтуу да туугандар. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл бир жакшы амалдарды кылып жүрөсүң, бирок эч кандай сооп жазылбайт. Китепчеңде 0 да 0. Ошон үчүн кээ бирөө айтат, мен эми жакшы ойдо болуп атпаймынбы? Жакшы ойдо кылып жасап атпаймынбы дейт. Туура жакшы ойду эми ошол пайгамбар алып келген жолго сал. Кылган амалыңды. Кээ бирөө баланча деген дуа бар экен деп эле сүннөттө жок дуаларды аткара берет. Баланча деген зикир бар экен деп эле ал зикир пайгамбардын жолунда келген эмес андай. Бир ынсапсыз чаламолдолор жазып койгон бир брошюра китептерин алып алып, ошону кайталап кыйналып жүргөндөр канча. Баланча деген намаз бар экен деп окуп жүрөт. Ошон үчүн айтат, канча адамдар намаз окуйт, бирок ал намаз текке. Канча адамдар орозо тутат, орозо жөн эле ачкалык. Же ихласы жок болушу мүмкүн, же кылган амалы сүннөткө дал келбеши мүмкүн. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким бир амал кылса, анда биздин сүннөтүбүз, жолубуз болбосо, ал рот деген сөз кайтарылат дейт. Өзүнө кайтарылат деген сөз кабыл кылынбайт деген сөз. Ошон үчүн бул нерсени туугандар түшүнүшү. Ибадат дегенде сөзсүз, ибадат деген намаз эле ибадат эмес да бул. Ороз эле ибадат эмес, ибадат көп. Мына уктаган уйкуңуз да ибадат болот. Эгерде ошону чын ниетиңиз менен эртең менен аз багымдап турам, азыр уктабай калсам, анан эртең менен тура албай калам деп ниетиңизди түздөп жатсаңыз, ал дагы ибадат болот. Кылган зикириңиз ибадат, эмне нерседен кайрымдуулугуңуз ибадат. Кээ бирөө ушинтип түшүнөт, ибадатты мындай курчап койгон да, 4-5 эле нерсеге. Иштеп жүрөсүзбү, иштеп туруп үй бүлөңүздү багып атасызбы, ал да ибадат. Себеби ошол нерсени зарылдыкты аткарып, мен зарылдыктын артынан Кудай Тааланын ибадатын аткарам. Ошентип ниетти түздөп турасыз. Көрүсүзбү, ихлас. Анан ошон үчүн кээ бир аялдар байкасаңар, үйдө отура бердим, жадап кеттим. Эркек да мен да колдай болуп иштей берип жүрө беремби, жадап кеттим. Анан көрөсүңөр, мен жумушум токтоп калсам, эмне болмок? Мунун баары ошол адам ниетин жаңылаган эмес, ниетин, ихласын түздөгөн эмес Кудай Таалама. Эгер ар бир адам кылып аткан ишинде ихлас ниетин түздөгөн болсо, ал иштен жадабайт, намаздан жадабайт, жумушунан жадабайт. Себеби билип атат, Алла Таалам жараткан максатты көздөп, ошону ишке ашырып атат ал адам. Даярдык кылып атат өмүрүн, жакшылыкка өткөзүп атат. Аял да ошол, мына мен баламды тарбиялайм, бул менин жоопкерчилигим экен, тамагымды кылам, үйдү жыйнайм, билим алам. Жадабайт. Себеби ошол нерсе күндө сообу топтолуп атат. Эркекке да ошол, ал кул эмес, ал иштеп атат, милдетин аткарып атат, жоопкерчилигин аткарып атат, ошонун артынан сообун жыйнап атат, бала чакасын багып атат. Мына ошентип, ошон ниетин түздөсө, адам 24 сааттындагы адатын адам ибадатка айландырса болот. Эгер ниетин түздөсө, 24 саат бою кулдай болуп жүрө бериши мүмкүн. Ошонун артынан барып жадап кетет, жашоодон түңүлүп да калышы мүмкүн. Ошон дагы кайталап коеюн туугандар, ушуну көздүн карайындай сактап коюңуздар. Ибадат
ибадат болуп саналбайт экен таухид болмоюнча. Кадимки намазда дарат болбосо намаз болбогондой эле. Эми ошол ибадат кабыл болуш үчүн сөзсүз эки шарт болуш керек экен. Биринчиси ихлас экен, экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келиш керек экен. Андан кийин болуп атат. Эгерде ширкти билдиң, ошол ширк ибадатка аралашып кете турган болсо, ал амалды жок кылат жана кылган адамды түбөлүк тозокто калат. Түбөлүк тозокто калганын биз билдик. Алла таалам айтып атат Куранда. Аллах таалам кечирбейт ширк кылган, андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа Алла таалам кечирет деп. Канча жерлерде келет. Бейиш ага арам болот, тозок ага түбөлүктүү болот деп ширк менен коркутуп келген. Алла таалам канча аяттарда. Эми биз бул нерседен билдик. Эң негизги нерсе Алла таалам таанууда биз эмне ширктен сак болуш үчүн, Алла таалам акысын билиш үчүн, тааныш үчүн үйрөнткенбиз. Ошонун артынан лааллаллах ан юхаллисака мин хади шабака ва хия ширк билля. Ушул ширктин торунан Алла таалам бизди сакташ үчүн үйрөнөткенбиз. Ширктен тор деп айтканын себеби ширк бир эле эмес да туугандар. Кээ бирөө ойлошуп айта беребиз го. Ширк десе эле Кудайдын баласы бар, Кудайдан дагы башка бир Кудай бар, баланча мүрдө колдойт деп койсо эле болду. Ушу 3-4 эле эмес, ширктин түрү көп. Мына ушул 4 эрежеден китепти окусаңыздар, анан ушул негизи менен түшүнүп каласыздар. Ушул негизги усулдар адамдар кайсы жактан көп кулаган ширкке, кантип пайда болгон, туура эмес түшүнүп алган ошону ибадат, кээ бир ширк амалдарды ибадат деп билип алган адамдар. Өзү ширк амал, Алла сактасын. Ошону ибадат деп жасап алган да. Ал эми ибадат амалды жаман амал деп түшүнүп алгандар бар. Мунун баардыгы ошол сабатсыздан, караңгылыктан, шарият илими таркабаттан, илим ээлери азайгандыктан ошентип коомго ошентип ширктер таркап баштайт. Алла сактасын. Мадама аннака арафта ат-таухид ва хува ифрадуллахил айбил ибада яджибу ан та'рифа ма хува ширк. Мына биз билдик, таухидти билгенден кийин, таухид бул Аллах тааламды ибадатта жалгыздоо экен. Ошондон кийин биз ширк эмне экенин билиш керек. Себеби адам таухидти эле билдиңсе, Аллах тааламга ибадат кылыш керек экен деп билип алып, бирок кандай жол менен ошол ибадат бузулат, кандай жол менен адам ширкке түшүп калат экенин билбесе адам, анда сөзсүз ошого түшүп калат. Ланналлади ла я'рифу шей яқофи. Бир нерсени билбесе сөзсүз ага түшөт да. Себеби билген жоксуң да. Билбесең кантип андан сактанасың? Бир нерсенин ысык экенин билбесең, адам карма болот аны билбейди. Ошон үчүн биз жаман нерсени аны таанышып үйрөнүш максаты ошодон сак болуш. Ошон үчүн биз ширктин түрлөрүн билиш керек, туугандар. Ширктен сак болушунун жолдорун билиш керек. Себеби дегенде көп пайгамбар саллаллаху алейхи дуасы бар, Алла таалам пайгамбарлардын дуалары бүт ушул Куранда ар бир аяттар ушул таухид туугандар. Ниса сүрөсү 48-аятта Алла таалам айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бих." Аллах таалам чындыгында кечирбейт ширк кылганды. Ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Андан башкасын каалагандан кечирет дейт. Ошон үчүн туугандар, ширк бул кечирилбейт. Тек гана тоо кылмайынча. Анан түшүнүп албайлы, ширк кылдым, болду, мен курудум деген сөз эмес. Тообо кылса кечирилет. Бул нерседен биз билдик, бул ширк өтө кооптуу нерсе экен. Адамдын эң корко турган нерсе, сак боло турган нерсеси бул ширктен экен. Себеби дегенде мына Майда сүрөсүнүн 72-аятында айтып атат: "Иннаху май юшрик биллахи факад харрамаллаху алейхил жанна." Чындыгында ким Аллага шерик кыла турган болсо, ага бейишти Алла таалам арам кылды дейт. Арам деген сөз эч жакта кирбейт деген сөз. Алла сактасын. Харам, Алла таалам ага харам кылып койду деген сөз. Ал эми ширктен башка күнөөлөрдү Алла таалам каалаган пендесине кечирет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде 13 жыл Аллахтын жалгыздыгын, Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, Аллахтан башкага сыйынбагыла деп чакырып келди, намаздан, орозодон бурун. Мына туугандар, бүгүн биз ушул автордун кириш сөзүн бүтүрдүк. Эртеңден баштап Кудай буйрса 1-чи эреже, 2-чи эреже, 3-чү эреже, 4-чү эрежени бүтөбүз. Окуйбуз иншалла. Эгерде ушул эрежелерди жакшы билип алсаңыздар, сиздерге тараза болот. Тараза деген эмне деген сөз? Мисалы бир сиз соода бир нерсе сатып атасыз,
колуңузда тараза жок болсо ар кимге өлчөп бере берсеңиз, же ага зыян беришиңиз мүмкүн, же сиз зыян тартып калышыңыз мүмкүн. Тараза менен сиз зыянга түшпөйсүз. Ал адамга да зулум кылбайсыз, өзүңүз да зыянга учурабайсыз. Ошондой эле бул ширкти билүүдө дагы адам ушул негиздерди билип алган болсо, эрежелерди. Себеби айтпадыкпы, бул эреже деген негиз. Ошол негизден анан маселелерди чыгат. Эгерде адам негизди, основаны билбесе, түшүнбөйт да. Бул деле ширк болуп калабы, анан бул кандай болуп калат, бул кандай болуп калат деп адам жүрө берет түшүнбөй эле. Потому что ал адамда неме жок, основа жок, негизи жок, тараза жок. Билбейт, канткенде азайып кетет, канткенде көбөйүп кетет. Ушул 4 эрежеде адамдар көбү ушул ширкти каяктан түшүп келишкен, кайсы нерседе ката кылышат, кандай туура эмес чүнүктөр болгон. Ошо менен Кудай буйрса таанышабыз, туугандар.